Биз Аллах Тааламды мактайбыз, андан жардам сурайбыз, кечирим сурайбыз, ага тоо кылабыз. Напсибиздин жамандыктарынан, амалдарыбыздын жамандыгынан Аллахтан коргоо сурайбыз. Кимди Аллах Таалам түз жолго бурган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Кимди Аллах Таалам адаштырган болсо, аны эч ким түз жолго сала албайт. Мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок, ал жалгыз шериги жок. Мухаммад анын элчиси жана кулу саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Мажа сунанда риваят кылган Анас ибн Маликтен келген хадис. Пайгамбар алейхи салату вассалам айтты: адамдардын арасынан жакшылыкты ачуучулар бар, жамандыктын жабуучулар бар. Ошондой эле адамдардын арасынан жамандыкты ачуучулар бар, жакшылыкты жабуучулар бар. Кут болсун, жакшылык болсун, кимдин колунан Алла Таалам жакшылыкты ачуучу болсо, кыйроо болсун, бактысыз болот. Кимдин колу менен Алла Таалам жамандыктын эшигин ачуучу боло турган болсо. Бул улуу хадис. Мына ушундай хадистин маанисиндеги башка дагы хадистер келген. Ушул маанини, ушул жердеги айтылган мазмунду камтыган хадистер бар. Мисалы, Тирмизиде келген хадисте Абу Хурайрадан риваят кылынган: Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир топ адамдардын отургандардын арасынан өтүп баратып, аларга кабарлайт: мен силерге эң жакшыңарды, эң жаманыңарды кабарлайынбы дегенде, ал коом унчукпай турду. Анан Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул сөзүн дагы кайталады, 3 жолу кайталады. Андан кийин алар айтышты: о Аллахтын элчиси, албетте кабар бериңиз, биздин жакшыбызды, жамандарыбыздан жакшыбызды кабар бериңиз. Мындайча айтканда, жаманыбыз ким, жакшыларыбыз ким, кабар бериңиз деди. Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам айтты: силердин эң жакшыңар жакшылыгынан үмүт кылынганы, жамандыгынан саламатта, тынчтыкта калганы. Силердин эң жаманыңар жакшылыгынан үмүт кылынбаган жана жамандыгынан тынчтыкта, саламаттыкта калбаган. Мына ушундай хадистер. Ошондой эле жакшы адам менен отуруу бул миск саткан адамдай деп, жаман менен отуруу кадимки темир жумуштагы иштеген устадай, анын чогу түшөт, жыты түшөт. Ошондой эле жакшылар менен жүрсө адам жакшылыкта жүрөт. Ушундай сыяктуу хадистер камтыган көп жерде келген. Ар бир мусулман адам бактылуу болууга, өзүнүн жанын куткарууга, ийгиликке жетүүгө, бул дүйнөдө жана акыретте ушуга жетсем экен деген үмүтү, каалоосу, мына ушундай хадистерди, ушундай маанилерди камтылганды укканда ар бир адамдын жүрөгү сезет, жүрөгү умтулат. Сүйүнүч менен жакшылыкка умтулсам деп, тынчтануу менен жамандыктан арылсам экен деп, жакшылыктын эшигин ачуучу ачкычтардан болоюн, жамандыктардын эшиктерин жабуучу ачкычтардан болоюн деген нерсе бар. Эч шек жок. Ар бир мусулман адамдын талабы, максаты, умтулуусу ушул. Өзүнө жакшылыкты каалайт, жакшылыктын эшигин ачуучу болоюн дейт, жамандыктын эшигин жабуучу болоюн дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам куттуктап кеткен кандай бакыт ушундай адамдар жакшылыктын эшигин ачуучуга ачкычтардан болгондордун тобуна кошулайын дейт. Жамандыктын эшигин ачып, кыйроого учураган, бактысызга учурагандардан болбойн дейт. Андай адамдар уайыл деген бул азап, кордук, Аллах Таалам даярдап койгон жамандык нерсе. Мына ошол жамандыктын эшигин ачкандар ошондой кыйроого, бактысыздыкка, азапка душар болот. Ошодон оолак болсом дейт. Мына ушул нерсени адам билгенден кийин напсеси умтулат жакшылыкка. Жана ушунуга жетиш үчүн аракет кылыш керек, себептерин аткарыш керек. Мындайча айтканда, жакшылыктын ачкычы болом десе, ошонун себептерин аткарат. Жамандыктын эшигин жабам десе, анын да себептерин аткарат. Мына ушуну практика кылат, аракет кылат, амал жүзүндө жасайт. Жөн эле кур кыял, каалоо менен жакшы сөздү сүйлөп, жакшылык деген жакшы турбайбы, жамандык деген жаман турбайбы деп сөз менен калбайт. Сөзсүз бул нерсени түшүнүү керек, толуктап аткаруу керек, практика керек, Аллах Тааламдан жардам суроо керек. Мына ошондо бул нерсе Аллах Таалам жардамы ишке ашат. Эми бул Шейх Абдуразак Аль-Бадыр кириш сөзүндө канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң деп суроо койду. Мына ушул бир 15 практикалык себептерди жазып кеткен, айтып кеткен. Мына ошону алабыз бул сабагыбызда. Азыркы бул кириш сөз болду. Канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң. Биринчи себеби бул Аллаху Жалла ва Ала хуа хайрул фатихин. Ачкычы болом десең,
Аллах Тааламдын ачуучу деген сыпаты бар. Аллах Тааламдын ысым сыпаттарынын бири эң негизги ачуучу бул Аллах Таалам. Канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң дегенде биринчи себеп Аллах Таалам эң жакшы, эң ачуучу Аллах. Аллах Таалам 99 атынан бири Фаттах деген аты бар. Ошондуктан ар бир мусулман адам, Аллахка ыйман келтирген адам, Аллах Тааламдын ысым сыпаттарына ыйман келтирген адам билет. Аллахтын Фаттах деген сыпаты бар, аты бар. Мына ушуну адам дуа кылганда Аллах Тааламга аты менен, сыпаты менен суранып, жакындап сураныш керек. Аллах Таалам Араф сүрөсүнүн 180 аятында «Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха». Аллах Тааламдын чырайлуу кооз аттары бар, ошол менен сурангыла, дуа кылгыла деген. Мына ошондой эле Аллах Тааламдын аттары менен дуа кылганыбызда бизге буйруду дуа кыл деген. Бул жерде ибадат дуасы жана кажет сурана турган дуа бар. Ал эми ибадаттагы дуа болсо, ол Аллах Тааламдын атын түшүнүү, ал жерде эмнени камтылып атат? Билүү, ошол сыфатты бекемдөө, так ошондой кылып түшүнүү. Эмнеге далалат кылат, эмне деген маанини камтыйт. Андан кийин ошону ибадат түрүндө Аллах Тааламга жакындоо айтып. Аллах Тааламдын Фаттах, ачуучу деген сыпаты, улуу аты бул Куранда 2 жерде келген. Биринде Араф сүрөсүнүн 89 аятында Аллах Таалам Шуайб пайгамбардын дуасын айтып, «Роббана фтах байнана ва байна каумина бил хак ва анта хойрул фатихин». О Роббибиз, алар менен биздин ортобузга чындыкты ачып бер бизге. Ва анта хойрул фатихин. Сен чыныгы эң жакшы ачуучулардансың дейт. Бизге ачып бер деп суранган. Экинчиси Саба сүрөсүнүн 62 аятында «Кул яжмау байнана роббуна thumma яфтаху байнана бил хак ва хувал фаттахул алим» дейт. Айткын, Роббибиз баарыбызды жыйнайт. Аллах Таалам чындыкты биздин ортобузга ачып берет. Ва хувал фаттахул алим. Ал ачуучу жана билүүчү. Бул ачуучу деген сыпат Аллах Тааламдын улуу ат, илим ээлери айткан. Аллах Таалам ачуучу деген сыпаты менен адамдарга жакшылыктын эшигин ачып берет. Жакшылыкты кимге ачып берген болсо, эч ким аны жаба албайт. Кимге жамандыктын эшигин ачып койгон болсо, аны эч ким токтото албайт. Фатыр сүрөсүнүн 2 аятында «Ма яфтахиллаху линнас мин рахматин фала мумсика лаха ва ма юмсику фала мурсила лаху мин баъди ва хувал азизул хаким». Аллах Таалам адамдарга ырайымдын эшигин ачып койсо, эч ким аны кармап калбайт. Кимден тосуп калган болсо, аны эч ким бере албайт. Аллах Таалам азиз, даанышман зат. Мына ушул биринчи практикалык кадамда эмнени айтабыз? Кимде ким өзүнүн напсисине, жанына жакшылыкты каалаган болсо, жакшылыктын эшигин ачуучулардан болоюн десе, Аллах Тааламдын ачуучу деген сыпатын колдонуп, Аллахтан сурансын, жалынып, жалбарып, Аллахтын жакшылыгына жетейин, чынчылдык менен. Себеби кимде ким чын жүрөктөн ыхлас менен Аллах Тааламдан суранган болсо, аны Аллах Таалам таштап койбойт. Жакшылыктын эшиги ачуучу бул баары Аллахтын колунда. Мына ошондуктан алейке бил илмин нафи, сен пайдалуу илим менен алек бол, андан ары солих амал менен алек бол. Ушул жол менен ачылат. Жана адеп ахлактуу бол. Мурунку салаф солихиндердин айткандай, чындыгында могул бул адеп ахлактар Аллах Тааламдын белектери. Кайсы кулун Аллах Таалам жакшы көргөн болсо, ага белек кылып берет. Аллах Таалам кулдарынын арасында ырыскыны бөлгөндөй эле, Аллах Таалам кулдарынын арасында адеп ахлакты бөлгөн, ырыскыны бөлгөн, амалдарды бөлгөн, өмүрлөрдү бөлгөн, баардыгын адамдарга бөлүп берген. Пайдалуу илим болбосо, адеп ахлагы болбосо, кантип жакшылыктын ачкычы болот дегенди айтып атат. Эми бул ачкычка, жакшылыктын эшигин ачуучуга сен жете албайсың. Качан бул жогоруда айткан нерсени кылмайынча, Аллах Таалам сага ачып бермейинче, Аллах Тааламдан сура. Бул жерден биз түшүндүк. Аллах Таалам ачып бербесе, ачылбайт жолуң. Ошол нерсени Аллах Тааламдан сура. Мына ушул абалга дал келген табийиндердин аалымдарынан болгон Муторриф ибн Абдилла ибн Шихирдин белгилүү сөзү бар. Эгерде менин жүрөгүмдү чыгарып, сол жагыма коюп,
ал эми баардык жакшылыктардын баарын алып келип оң жагыма койсо, ошол оң жактагы жакшылыктарымды жанымдагы турган жүрөгүмө кое албаймын, эгерде Аллах Таала маны койбосо дейт. Жакшылыкты Аллах Таалам ачат, ийгиликти Аллах Таалам ачат. Аллах Таалам ачып бербесе, жакшылык жаныңда турса дагы жетпейсиң деген сөз. Мына ошондуктан кээде адам даваттарды, үлгүлүү насааттарды, кептерди, осуяттарды, пайдалуу нерселерди угат. Мейли дининде болсун, дүйнөсүндө болсун, канча деген жакшылыктардын эшиктерин угат, жамандыктардын эшигин жабуучу, кутулуучу жолдорду угат, бирок напсиси моюн бербейт. Мындай амалга, умтулууга Алла Таалам тавфик бербесе, эч кандай өзгөрүү болбойт. Бул бөлүмдө биринчи практикалык жакшылыктын эшигин ачуучу дагы кадам, жакшылык Аллахтын колунда. Аллахтын Фаттах деген ысымы бар. Ошол ысымын колдонуп, о Аллахым, жакшылыкты сен ачып бересиң, мен ача албайм, менин колуман келбейт, сен ачып бер деп Аллах Тааламга жүрөктү байлап, Аллахтан суранат экенбиз. Жакшылыктын эшигин ачуучулардан болом десеңиз. Бул бөлүмдө, экинчи бөлүмдө канткенде жакшылыктын ачкычы боло аласың. Аллах Тааламды жалгыздоо жана дининде ихластуу болуу. Биз билишибиз керек. Эң чоң себептерден жакшылыктын эшигин ачуу, абсолюттук түрдө жакшылыктын эшиктерин ачкычтарына себеп болгон бул Аллах Тааламды жалгыз билүү, жалгыздоо, дининде ихластуу болуу. Таухид бул бүт жакшылыктын ачкычы. Ал таухид бейиштин ачкычы. Бул дүйнөнүн жана акыреттеги бактылуулуктун ачкычы. Муаз ибн Жабал деген сахабадан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан дейт. Бейиштин ачкычы күбөлүк Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистеринде, сүннөттөрүндө карасаңыздар, ла илаха иллалло келимеси камтылган кандай деген артыкчылыктарды айтылган. Ошол эле зикирде, таратта, намазда, адамдын жатарда, уйкудан турганда ошондун артынан ийгиликтерди байлап койгон. Мисалы, Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, кайсы бир адам дарат алгандан кийин айтса дейт, ашхаду ла илаха иллалло ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу илля футихат лаху абвабул жанна ас-самания. Кимде ким ушул келмени айткан болсо, дарат алганда ага бейиштин 8 эшиги ачылат, каалагандан кирет дейт. Ла илаха иллалло бейиштин ачкычы. Кимде ким бул ачкыч менен келбесе, анда бейишке кире албайт. Себеби бул ачкыч таухид. Аллах Таалам капырларга Араб сүрөсүнүн 40-аятында жооп бергендей, ла туфаттаху лахуму абвабус самаи ва ла ядхулунал жанна та ялижал жамалу фи самил хият. Аларга асмандардын эшиктери ачылбайт, бейишке кирбейт, качанга чейин төө ийненин көзүнөн өтмөйчү дейт. Ийненин көзүнөн төө өтө алабы? Өтө албайт да. Мындайча айтканда, бул капырларда жок, бейиштин ачкычы жок буларда. Себеби келмеси жок, таухиди жок. Бейиштин ачкычы таухид. Дагы бир хадисте, Ахмаддагы, Тирмизиде, Хакимде келген хадисте, бейишке момун жан гана кирет деген. Бул момун жан таухиди бар, ла илаха иллалло. Ошол. Бирок бул ачкыч ишке ашпайт. Келиме таухид ишке ашпайт, ачкыч болуп бербейт, качанга чейин шарттарын аткармайча. Бул белгилүү. Бухариде эскерилген ан Вах ибн Мунаббах табииндердин алымдарынан болгон. Ошол суралган. Ла илаха иллалло деген бейиштин ачкычы эмеспи деп. Анан айтып, албетте, бирок ачкычтын тиштери болот го дейт. Эгер тиштери менен келсең, албетте ачылат сага. Эгер тиштери жок болсо ачылбайт деген. Бул деген сөз ошо келменин тиштери бул шарттары. Шарттарын аткарбасаң каякта ла илаха иллалло деп койсоң эле ал ишке ашып калбайт, жардам берип калбайт. Ошо ла илаха иллаллонун ичиндеги шарттары, далалат кылган нерселерине чыгарган жокко чыгарып, тастаган тастыктап, ошону далалат кылган нерсе менен алдында эскерген 7 шарт. Ошолорду аткарып, адам келсе ла илаха илла менен ал ачкыч болуп саналат. Мисалы, илим менен тастыктап жокко чыгарбайт. Илим менен жахилдиктен чыгат. Якын менен шек күмөндөн чыгат. Чындык менен жалгандан чыгат. Ихлас менен ширк менен риядан чыгат. Сүйүү менен жаман көрүп жек көрүүдөн чыгат. Байлануу менен аткаруу менен таштоодон чыгат. Кабыл кылуу менен түртүп салуу, кайтарып салуудан чыгат. Ушул илим, якын, ихлас, чындык,
сүйүү, аткаруу, кабыл кылуу ушунун баардыгы ла илаха иллаллах келмесиндеги тиштери, шарттары деген. Бул бөлүмдө, экинчи бөлүмдө канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң дегенде, жакшы якын менен билейли, Аллахты тааламды жалгыз өзүн таанып билүү, дининде ыхласта болуу. Мына ушул нерсе адамда болсо, жакшылыктын эшигин өзүнө ачкан болот. Башкаларга да көргөзүп берүүчүлөрдөн болот. Таухид менен ихласты ишке ашыруу. Мына ихлас деген амалында, сөзүндө, баардык амалында Аллах тааламды каалоо, Аллах тааламдын ыраазылыгын кароо, ибадаты менен башка нерсени көздөбөө. Адамдарга жакшылык кылса дагы Аллах тааламга жакындайын, Аллахтын ыраазылыгын табайын деген мамиледе кылат. Бул дүйнөдөгү бир кылган жакшы иштери менен дүйнөнү көздөбөйт, же башка бир адамдардын ыраазылыгын көздөбөйт. Аллах таалам инсан сүрөсүнүн 9-аятында айткандай: «Иннама нут'имукум ливажхилла ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура». Биз силерге тамактандырабыз Аллахтын жүзү үчүн. Силерден бир ушуга кайтарып берген жазаңарды же рахматыңарды каалабайбыз дейт. Амалды Аллах үчүн кылышты. Аллахтан сооп алалы деп кылды. Ошол Аллах таалам убада берип койгон күндө жакшылыкка жетели деп кылышты. Ихластуу адамдардын абалы ушундай болгон. Сыйынганда Аллах тааламга эч кимди кошпо, шерик кылба, жана диниңде, амалыңда, мамилеңде, адамдар менен жүргөндө, кылган жакшылыгыңда бүттүгүндө ихласта бол. Аллах тааламдан үмүт кыл. Мына бул ихлас. Бул экинчи бөлүктө Аллах тааламды жалгыздап таухидиң болбосо, мамилеңде, амалыңда ихласың болбосо, анда жакшылыктын эшиги жабылат. Сен жакшылыктын эшигин ачуучу ачкычтардан боло албайсың дегенди келтирип атат шейх. Үчүнчү себеп алилмун нафи, канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң. Бул бөлүмдө пайдалуу илим. Пайдалуу илим деген бул Аллах тааламдын китебинен, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн илимдин негизи. Мына ушул илимди адам билсе, жакшылыктын ачкычы боло алат. Эгерде бул илим болбосо, анда ал айырмалай албайт. Жамандыктын эшиктери менен жакшылыктын эшиктери, кайсы жамандыктын ачкычтары, кайсы жакшылыктын ачкычтары айырылмай албайт. Чындык менен жалганды, сүннөт менен бидатты айырмалай албайт. Адашуу менен чындыкты, ак менен караны кантип айырмалайт? Пайдалуу илими болбосо. Бир нерседен сак болоюн десе, кантип сак болот? Сак болушту билбесе. Мына ушул илим. Аллах таалам Юсуф сүрөсүнүн 108-аятында айткандай: «Эй Мухаммад, айткын, бул менин жолум. Мен Аллахка чакырамын илимдин негизинде, пайдалуу илимдин негизинде». Пайдалуу нерсе. Эгерде пайдалуу илим адамда болбосо, кантип чындык менен жалганды айырмалайт? Кантип адашуу менен хидаятты айырмалайт? Аллах таала Мүлк сүрөсүнүн 22-аятында айткандай: «Афама ямши мукиббан аля важихи ахда амма ямши савиян аля сироту мустаким». Аллах тааламдан сага келген хидаят түз жолдо жүргөн ачыкпы, айкынбы, же болбосо башын, жүзүн жерди каратып акыйкатты билбей жүргөн адам ачыкпы дейт. Албетте хидаятта жүргөн. Мындайча айтканда, ким туура жол табуучураак? Жер карап бара жаткан кишиби, же болбосо туура жолдо башын түз тутуп бара жаткан кишиби деп. Сага түшкөн акыйкатты билген адам түз жолдобу, же чындыкты билбеген сокур адамбы? Чындыгында илим ээлери, акыл эс ээлери гана эстешет деп атат. Зумар сүрөсү 9-аятта: «Кул хал яставиллазина я'ламун валлазина ла я'ламун». Айткын, билгендер менен билбегендер тең келеби дейт. Кимде ким жакшылыктын эшигин ачкычы болгон элем десе, анда пайдалуу илимге умтулсун, жакшылап көңүл буруп умтулсун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде, Байхакиде келген хадисте мындай дейт: ким илимге умтулуп үйрөнгөн болсо, Аллах таалам ага бейишке эшикти ачат деген. Мына ушундай маанини камтыган хадистер көп. Кимде ким бир жолду умтулган болсо илимге, Аллах таалам ага бейишке баруучу жолду жеңилдетип коет деген. Кыскасы, жакшылыктын эшигин ачуучу чоң себеп бул илимге умтулуу. Адам илим алууга умтулуу, илимди угууга, илим ээлерине жакындоого, мына бул жакшылыктын эшигин ачып, жамандыктын эшигин жабуучу чоң себептерден. Ал эми илим болбосо, ал адамга өзүнүн напсиси каалаган нерселерди ичип, бидаттарды ичип, пайдасыз нерселер менен алек болуп кетет. Пайдалуу илим ушул нерселерден сактайт. Жакшылыкка жетиш үчүн жакшылыкты билиш керек. Жамандыктан сак болуш үчүн жамандыкты түшүнүш керек, жамандык экенин. Жаман экенин билбесең, кантип аны ал нерседен сен алыс болосуң, сак болосуң. Сүннөттү билиш үчүн сүннөт экенин билиш керек. Билиш үчүн бидат экенин билиш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Ибн Масудтан келген хадисте айтат:
Аллахтын элчисине баардык жакшылыктардын ачкычтары үйрөтүлгөн, баардык жамандыктардын эшиктери дагы эскертилген пайгамбарда бар. Акырындагы баардык нерсени камтыган илим бар. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчүүдө, сүннөтүн кармоодо, анын жакшылыгын, чакырыгын бекем кармоодо, тыйгандан тыйрууда баардык жамандыктан алыс болуп, жакшылыкка бет алып, жакшылыктын ачкычы болуп, жамандыктын жабуучу, кулпу болуп алдыда жүрөсүз. Кыскасы, бул бөлүмдө илим болбосо жакшылык жок. Жөн эле намаз окуп жүрө бериште чындыкты билдим, мусулманмын, жакшы үмүт, жакшы ой деген нерсе адамды куткарбайт. Сөзсүз практикалык Курандан, сүннөттөн алынган алымдардын жолун, сабактарын угуп, илим алып, пайдалуу илим менен алек болуш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөттөрүн үйрөнүш керек. Мына ушулда жакшылык бар. Ушундай абалда жүргөн адам жакшылыкта жүрө берет. Жакшылыктын ачкычы болуучу 4-чү себеп исламдагы парс амалдарга көңүл буруу жана диндеги важип, парс, милдет болгон нерселерди аткаруу. Эгер адам исламдагы парс амалдарды, диндеги важиптерди аракет кылып, ошону аткаруунун үстүндө жүрсө, көңүл бурса, ошону сактаса, өз убагында аткарса, бул адамга Аллах Тааланын тараптан жакшылыктын эшиктери ушундай ачылат. Ал адам ойлогон тарап, кыялына да келбеген, оюна да келбеген абалда. Бул боюнча ушундай абалда келгендер аябай көп. Сохих Бухариде мин хадис Умму Салама уммул муъминин радиаллаху анха, Умму Салама энебиз жакшылыктын ачкычы болуп жүрүүнүн эң чоң себептердин бири адам парс амалдарга, айрыкча намазга бекем болуп жүрүү. Намазга бекем болсо, жакшылык уда артынан уланып келе берет. Аллахтын буйругу намазга алсыздык кылып, боштук кылып кайдыгерлик кылса, жакшылыктар да кечеңдей берет. Мисалы, Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам мечитке киргенде дайыма Аллах мифтахли абуаба рахматик деген. О Аллахым, мага ырайымыңдын эшиктерин аччы деп. Ал эми чыккан кезде, о Аллахым, мен сенден берешендигиңен сенен суранам дейт. Ырыскын сураганда, мечиттен чыкканда ырыскын сураган, киргенде Аллах Тааламдан ырайым сураган. Эркек адамдарга да белгилүү. Намазын жамаат менен окуп жүргөн адам намаз бүткүнүнө эшикке чыгып Аллахтан ырыскыны суроодо, бул ырыскысы кенен жакшылыктын эшиги ачылууда жана намазындагы убагында аткарууда, жакшылыкта жүрө бергениңе чоң бир белги. Намазга умтулууда Аллахтын ырайымы бар, мечиттен чыгууда Аллах Тааламдын ырыскысы бар, намаздын артында Аллах Таалам даярдап койгон көп деген жакшылыктар бар. Бул боюнча көп деген хадистер келген. Дагы бир хадис Тирмизиде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, бул хадис кудуси: эй адам баласы, сен мага күндүн абалкысында 4 рекет мага үркү кылгын, мен сага акырын толута берем дейт. Калганын өзүм берем, өзүм жетиштүү болом дейт. Бул сохих хадис. Ибн Таймия рахимахулла айтат, бул багымдаттын сүннөтү менен парсы дейт. 4 рекет. Кимде ким ушул сүннөттүн парсын бекем болгон болсо, алхамдулилля ушул күнү берекелүү болот. Жакшылыктарда жүрөт. Ал эми ким уктап калып багымдатты окуган болсо, кантип берекеде жакшылыкта жүрсүн. Анын напсиси жаман абалда болуп, жалкоолукта, нык суроодо, шалдыроодо болот. Себеби күнүңдүн эң башаты жакшылыктын башаты. Эң биринчи убактын жакшы өткөзгөн болсоң, акырына чейин жакшы. Эгер уктап калып, шалдырап, ныксыраса, ошол күнүң кечкери боштукта, кайдыгерликте, адамдын напсиси өзүнө баш ийбей оор абалда өтөт. Ошондуктан мурунку салафтар айткан, абалкы күнүң төөлөрдө эле деген. Мисалы, төөлөрдүн бири төөнүн башын кармасаң, калганы артынан ээрчип кете берет. Ошондой эле күнүңдүн багымдат, эртеменки убактыңа бекем болсоң, калган күнүң ошону ээрчийт дейт. Жакшылыктын эшиктери көп. Орозо, намаз, зекет, садака, жакшылык иштер. Мына ошо парстарга адам бекем болгон сайын Аллах Тааламдын жардамы жакын болот, жакшылыктардын эшигин ачууга ачкычы болот, алдыда жүрөт, шамдагай болот. Ал эми Аллахтын парсын аткарбаган адам кантип жакшылыктарда жүрсүн? Кээде шайтан азгырат да. Аллах Тааламдын милдеттеги буйруктарды адам аткарбай эле, башка бир мустахап болгон бир амалдарды чырайлуу аткарганга аракет кылат. Биринчи адам парска көңүл буруш керек. Парсы мыкты болсо, сүннөтү мыкты болот. Сүннөтү мыкты болсо, акырындык менен жакшылык иштерге умтулуп, адам жакшылыкта жүрө берет. Канткенде жакшылыктын эшигин ачуучу болосуң. 5-чи себеп. Адам өзүнүн напсиси менен күнөө иштерден алыс болууга күрөшүү. Себеби напси дайыма жалкоолукка, шахватка, күнөө иштерге тартылат. Адам жамандыктын эшигин жаап, жакшылыктын
ачкычы болуш үчүн сөзсүз өзүнүн нафси менен күрөшүш керек. Күнөө болгон жаман нерселерден алыс болуп, Аллахка күнөө боло турган арам нерселерден алыс болуу керек. Имам Ахмад Муснадында Ан-Навас ибн Сам'ан радиаллаху анху кабарлайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Аллах таалам ушул түз жолду мисалдап берген. Түз жолдо жүрүүдө пайгамбар алейхиссалату вассалам сыпаттап берип атат. Эки тарабында эшиктер бар. Эшиктерде пардалар бар, илинип турган пардалар бар. Ошол жол менен баратканда үн угулуп мындай дейт: Эй Аллахтын кулдары, ушул түз жол менен кеткиле кыйшайбагыла, эки жака баш багып карабагыла. Жана үстүнөн дагы, астынан дагы ушундай үн угулат: О Аллахтын кулу, эки тарабыңдагы эшиктерди ачпа. Эгерде ача турган болсоң, анда соого албайсың. Андан сөзүн пайгамбар алейхиссалату вассалам улап: Ал эми түз жол деген бул ислам. Ал эми эки тарабындагы чептери бул Аллах тааланын чектери коюп койгон. Ал эми эшиктин алдында турган пардалар, булар Аллах таалам тыйып койгон тыюулар. Ал эми үн менен чакырып аткан, астыдан үстүн угулуп аткан: Эй кул, эй Аллахтын кулу деген бул Аллахтын китеби. Куран бизге үндө отпай чакырып, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып. Ошол жолдун эң башындагы чакырык бул Аллахтын китеби. Ал эми үстүдөн, астынан үн угулган: Эй Аллахтын кулу, түз бас, эки жака баш бакпа деген бул ар бир мусулмандын жүрөгүндөгү эскертүүлөрү. Ошо адам кээде туура эмес ишти кылганда да сезет, кыжалат болот. Ошондой эскертүүлөрү бар. Бул Алла тааламдын ар бир мусулманга берип койгон белеги. Себеби ар бир адамдын, мусулмандын жүрөгүндө ушул нафси жамандык каалаган кезде жүрөгү эскертип турат. Бул арам экенин, ошол нерсе жаман экенин адам сезип турат. Ал тыят, эскертет. Жана жогоруда айткандай, эшикти ачпа, ачсаң аман калбайсың дегендей. Кимде ким ушул жакшылыктын эшигин ачуучу болоюн, жамандыктын эшигин жабуучу болоюн десе, анда бул хадисти дайыма эсине алып жүрүш керек. Бул адам түз жолдо жүрүүдө өзүн тайып кетүүчү себептерден алыс болуу, ошондон оолак болуу. Эми карап көрүңүздөр дейт, ушул жолдо баратканда оң жагында, сол жагында ошол эшиктерде пардалар турду. Ал пардалардагы мындай бир өзүнчө бир култануу эмес, же ачкычтын деле кереги жок. Болгону аны кармап, жылдырып, же мындай тартып койсо эле болду, арамга түшүп калат. Жашоодо дагы ошо жолдо жүргөндө оңдон, солдон азгырыктар, ар кандай нерселер келет. Адам дини менен, иманы менен түз жолдо жүргөнүн улантыш керек. Эми бул жолду мындай карасаңыздар, туугандар, сүрөттөп. Эми ушул карап көрсөңүздөр, жанагы парданы дейт, мындай жылдырып коюш оңой эле. Эч кандай күлүштүн да кереги жок, бир мээнеттин деле кереги жок. Култанып жаткан жерди ачып жерген бир чоң нерсени деле талап кылбайт парданы. Ошондой эле бул жашоодо дагы адам түз жолдо жүргөндө азгырып кетиш өтө бат эле. Арамга түшүп кетиш бат эле тартып кетет. Кайдымкы жана парданы кармап тартып ачып жибергендей эле. Ошон үчүн адам күнөө иштерге жеңил карабаш керек, өзүн сынакка таштап койбош керек деп атат ошол жерге. Эгер адам жакшылыктын ачкычы болбой, өзүн таштап коюп, сак болбосо, ошондой жаман жерлерге түшкөн болсо, оң жагынан, сол жагынан азгырыктарга, ал адам жанагы парданы ачып, эшикти ачып жибергендей болот. Андан ары напси сүйрөнүп калат. Ошо күнөө иштерге, арам иштерге түшкөнү напси үйрөнүп калгандан кийин ал жаман күнөө ишти өзү эле кылып жүрө бергишти каалабайт. Ал башкаларды дагы ошол арамга, жаман жолго чакырат, үндөйт. Ошон үчүн жана бузукларда карасаңыздар, өзү эле жашынып кылып жүрө бербейт, элдин баарын ошого чакырат. Ушундай болсо экен, ушундай кылса экен деп. Себеби ал өөн учурап, жалгыз кылып жүргүсү келбейт. Коомдо, элдин арасында баардыгы кылып аткандай эле абалды чагылдыргысы келет. Мына бул тарыхтан бери келе аткан нерсе. Пасыктар, адашкандар, нафсисине ээрчип кеткендер, бузук иштерди кылган адамдар дайыма өздөрү ошол нерсени кылгандан кийин башкаларды дагы ошол нерсеге чакырат, баардык кылышын каалашат, балегенсине чакыргысы келет. Усман радиаллаху анху сахабанын белгилүү сөзү бар. Ар бир зына кылган аял, мындайча айтканда союк аял, бүт аялдардын баары союку болсо экен деп каалайт дейт. Ошондой эле ар бир адам күнөөгө түшүп, же ошол күнөөгө нафси үйрөнүп калгандан башкаларды дагы ошого чакырат. Бул учурда Аллах сактасын, жакшылыктын ачкычы болбой эле жамандыктын ачкычы болуп, жакшылыктын кулпу болуп калат.
Бул деген сөз адам жакшылыктын ачкычында жүрөм десе, жакшылыктын жолунда жүрөм десе, күнөө боло турган ишти алдын алуу, ошондой жерлерге өзүн сынакка таштап койбоо, жаман жерлерден оолак алыс болуу. Антпесе бат эле андай балеге түшүп калат. 6-бөлүмдө жакшылыктын ачкычы болуштун дагы бир себептеринен дуа бул бардык жакшылыктын ачкычы. Ушул маанини камтып, мурунку солих адамдардын сөзүндө мындай дейт: мен терең ойлонуп, акыл калчап көрдүм. Бүт жакшылыктарды камтыган, жакшылык эшиктердин бардыгын алып келе турган, жакшылыктын эшигин ача турган нерселер көп экен. Мисалы, намазда жакшылык, орозодагы жакшылык, ажылыкта жакшылык, айтор жакшылыктын эшиги көп. Бирок ушунун бардыгы Аллах Тааламдын колунда экен. Якын менен, чын жүрөгүм менен билдим. Ушунун бардыгы ача турган нерсе бул дуа экен. Ушул жакшылыктын бардыгынын күлүчү, ачкычы дуа экен. Себеби сен Аллах Таалам сага жардам бербесе, сен намаз окуй албайсың. Аллах Таалам сага жардам бербесе, ажылык кыла албайсың. Аллах Таалам жардам бербесе, садака да кыла албайсың, орозо да тута албайсың. Ата-энеңе да жакшылык кыла албайсың. Айтор жакшылык амалдарды кыла албайсың. Тек гана Аллах Таалам жардам берсе гана ийгилик коштоп ишке ашат. Мына ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям ошол Ахзаб согушунда дагы жалынып, жалбарып айткан сөзү бар. Аллахка касам ичип айтамын, эгер Аллах Таалам бизге ийгилик бербегенде, түз жолдо болбойт элек. Орозо тутуп, намаз дагы окубайт элек деп. Жана ошондой маанини камтыган Куранда да аяттар келген. Нур сүрөсүнүн 21-аятында: эгерде Аллах Таалам силерге ырайымын төкпөгөндө, эч убакта эч кимдерди туура жолго салбайт эле. Бирок Аллах Таалам өзү каалаган кулун тазалап, жакшылыгын берет. Жана Аллах Таалам силерге ыйманды сүйкүмдүү кылып, жана кооздоп койду жүрөгүңөргө. Жана силерге капырчылыкты, пасыктыкты, күнөө иштерди силерге жек көргөстүрүп койду. Мына ушулар гана түз жолдо болуучулар. Мунун бардыгы Аллах Таалам жакшылыгы жана берешендиги деп Хужурат сүрөсүнүн 7-8 аяттарында айтат. Мына ошондуктан сен эгерде өзүңө жакшылыкты каалап, жакшылыктын эшигин ачуучу болгуң келсе, анда дуа деген Аллахтан жалынып жалбароону, суранууну эч убакта жеңил карап унутпоо керек. Себеби жакшылыктар, ийгиликтин бардыгы Аллах Тааламдын колунда. Канча деген илимелердин сөздөрү бар. Чындыгында дуа бул бардык жакшылыктын ачкычы. Ким ушул нерсеге ийгиликте болсо, анда ал жакшылык аны өзү эле коштойт. Ким ушул дуадан кур калган болсо, анда ал жакшылыктардан кур калды дейт. Ошондуктан дуа кылуу, жалынып жалбарып Аллахка бет алып сурануу чын жүрөк менен, жана ошол дуанын шарттарын, адептерин, көңүл буруу, ошонун чектери пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам көргөзгөндөй, Аллах Таалам китебинде буйругандай болгон болсо, жүрөк менен тилдин дал келиши, мына бул эң чоң себептерден болот дуанын кабыл болушуна. Бул дуанын негизгилеринен. Чын жүрөк менен, ихлас менен ошол нерсени Аллах Таалам берет, кабыл кылат деп үмүт кылсаң, Аллах Таалам дуаңа жооп берет. Альхамдулилля, жашооң ойгонот. Жакшылыктын ачкычы болууга, жамандыктын кулпу болууга Аллах Таалам сага ийгилик берет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген дуалар көп. Аны мен созбойн. Бирок кээ бир кыска дуаларга токтолоюн. Мисалы, пайгамбар алейхиссалату вассалам үйүнөн чыкканда дайыма ушундай дээрле: Аллахумма инни ауду бика ан адилля ау удал, ау азилля ау узал, ау адлима ау удлам, ау ажхала ау южхала алей. О Аллахым, сенден суранам мен адашып кетүүдөн, бирөөнү адаштыруудан же адашып кетүүдөн, же ушул чындык жолдон тайып кетүүдөн, же бирөөнү тайдыруудан, же тайып кетүүдөн, же бирөөгө зулум берүүдөн, же зулум чегип калуудан, же болбосо надандыктан, жана бирөө мага надандык кылуусунан сактанамын деп үйүнөн чыгарганда пайгамбар алейхиссалату вассалам суранган. Аллахтын элчиси, Аллахтын колдоосунда турган пайгамбар ар бир үйүнөн чыкканда Аллахка жалынып жалбарып, адашуудан, тайып кетүүдөн, зулум кылуудан жана надандык кылуудан
сактанып Аллахка жалынып жалбарып дуа кылып аткан болсо, биз андан да көбүрөөк муктажбыз. Мына ушундай баскан турган баардыгында дуада жүрүүнүн адам жакшылыктын ачкычы жана жамандыктын кулпу болот. Жана мурунку солих адамдардын айткан сөзү бар: "О Аллахым, мага саламаттык бер жана менин зыяным башка бирөөгө тийбей турган кыл" деп. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мындан да толук келген канча деген дуалары бар. Ошол дуалардын маанисинде, жалынып жалбаруусунда жакшылыкка бет алууга, жамандыктардан арылууга чакырып, жакшылыктын эшигин ачууга багытталган дуалар. Мына ошондой эле Аллахтын элчиси дайыма эртең менен эрте айтып жүргөн, багымдат намазынан кийин калтырбай эртең мененки дуаларында айткан бири: "Аллахумма инни ас'алука илман нафиа". О Аллахым, мен сенден пайдалуу илим сурайм. Ва амаля мутакаббала. Сенден кабыл болгон амал сурайм. Ва ризкан тайиба, адал рызкы сурайм. Ошондой эле Аллахтын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша энебизге үйрөткөн дуасынан: "Аллахумма инни ас'алука минал хайри куллихи ажилихи ва ажилихи ма алимту минху ва ма лам а'лам". О Аллахым, мен сенден баардык жакшылыкты сурайм. Азыр болсун, мейли келечекте болсун, мен билгени болсун, билбегени болсун. Ва ауду бика минаш шарри куллихи ажилихи ва ажилихи ма алимту минху ва ма лам а'лам. Ошондой эле о Аллахым, мени сактагын баардык жамандыктардан. Мейли ал азыр боло турган болсун же келечекте боло турган. Аны мен билгеним болсун, билбегеним болсун. Баардык жамандыктан сакта мени дейт. Аллахумма инни ас'алука мин хайри ма са'алака абдука ва набиюк. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Айша энебизге үйрөткөн: "О Аллах, мен сенден суранам. Сенин кулуң, пайгамбарың эмне суранган болсо, ошону мен да суранам. Ва ауту бика мин шарри ма аада бихи абдука ва набиюк". О Аллахым, мени жамандыктан сакта. Сенин кулуң, пайгамбарың эмнеден сактанган болсо, мен да ошодон сактанам. Аллахумма инни ас'алукал жанна ва ма карраба илейха мин каулин ау амал. О Аллахым, мен сенден бейишти суранам жана бейишке жакындатуучу сөздөр боло, амалдар боло суранам. Ошо амалдарды да мага жеңилдет. Ва ауду бика минан нар ва ма карраба илейха мин каулин ау амал. Жана ошондой эле о Аллахым, мени тозоктон алыс кыл жана тозокко жакындатуучу сөздөрдөн, амалдардан да мени алыс кыл. Мени сакта. Ас'алука ан таж'ала кулла кадаин кадайтаху ли хайрын. Жана ошондой эле Аллахым, сенден суранам, баардык жазган тагдырымды мага жакшылык кыла көр. Тагдырым жакшылыгыма насип болсун деп. Мына бул дуадагы Айша энебизге үйрөткөн пайгамбарыбыз Ахмадда ибн Мажада келген сой хадистерден туугандар жаттап алалы. Айтор бул бөлүмдө дуа, 7-бөлүмдө дуа болбосо ийгилик жок. Биз себебин аткарабыз жана ошондой эле жүрөктү Аллахка байлап, жалынып, жалбарып, ар бир себептин алдында биз алдын ала Аллахтан суранып, ийгилик сурап дуада жүрөбүз. Эгерде себепти аткарып, бирок дуадан алыс болсоңуз дагы ийгилик коштобойт. Жана ошондой эле дуа эле кылып, бирок себебин аткарбасаңыз да болбойт. Адам аракеттин үстүндө жана ошондой эле эр шаркак дуа себепти байлайбыз. Алма буш оозума түш деген болбойт. Себебин аткарып дуа кылабыз. Дуа бул эң чоң ачкычтардын бири. 7-бөлүктө канткенде жакшылыктын ачкычы болосуң. Күмөндүү жагдайлардан жана ызы-чуу, фитна болгон жаман жерлерден алыс болуу, жанандан сак болуу. Күмөндүү жагдайлардан, ызы-чуулардан, ар кандай тополоңдордон адам алыс болсо, жакшылыкта жүрүп, жакшылыктын ачкычы боло берет. Адам өзүнүн жанын сактайт, баледен сактанат жана адамдардын үстүнө ачылган бир баледеги ачкыч болбойт. Абдуллах ибн Масуд деген сахаба айтат: "Кийин силерге бир күмөндүү жагдайлар болот. Ошол кезде силер шашпагыла, токтоолук менен мамиле кылгыла, кызыл кандуулукка алдырбагыла. Чындыгында жакшылыктын артында жүрүпкөнүң жакшыраак бир баленин башында болгондон көрөк" дейт. Баленин башынан чыккандан көрө жакшылыктын артында жүргөнүң жакшыраак деген. Эгер адам чындык менен жамандыктын эшигин жабуучу, жакшылыктын эшигин ачуучу болууну кааласа, күмөндүү жагдайлардан, аныгын билбесе,
жана ошондой бүдөмүктөрдөн, фитналардан, ызы чуу жерлерден, өзүн биринчилерден көргөзүп албай, ошол жерге жеңил ойлук менен сүйлөп аралашып албай, туура эмес ишке жагдайга салбай, жана башкаларды дагы бул нерсеге тартып салбай, токтоолук менен, шашпай, аныктап, чын төгүнүн билип, улуулардан сурап, кеңешип кескен бармак ооруйт дейт. Улуулардан тактап, ой пикирин угуп, ушул жака кирсем кандай болот? Мунун жагдайы кандай? Бул туурабы, туура эмеспи? Жалган кабарлар келсе таркатып салбай, тактап, аныктап, шашпай. Себеби ушундай ызы чуулар келгенде адамдар шашып, заматта бөлүшө калат, башкаларга айта калат, дагы анан жамандыктын эшигин ачат. Ошол жамандыктын таркап кетишине бул адам аныктабай, тактабай эле аралашып, бир нерседен кур калгансып, бөлүшө калганга, ошону жеткизе калганга шашат, Алла сактасын. Ошондуктан шашпаш керек. Токтоолук менен кеңешип, Аллахтан дуа кылып, суранып, жамандыкка себепкер болуп калбайын, жаман жагдайды таркатып салбайын, коомдун бузулушуна, элдердин ызы чуу болушуна, бир жамандыктын келишине себепкер болуп калбайын деп, токтоолук менен шашпастан кеңешип, сурап, аныктап, билип, тактап, анан кийин сары эсеп кылып, анан кадам кылуу керек. Токтоолук Аллахтан, шашкандык шайтандан. 8 бөлүк. Мамилелерде жумшактык болуу. Адамдар менен мамиле кылууда улуу адеп ахлак менен, жүрүм турум менен, кулк мүнөз менен мамиле кылуу. Ошондой эле адам эгер жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпу болоюн десе, адамдар менен мамиле кылууда чырайлуу адеп ахлак менен жана жумшактык менен кылыш керек. Мына ушунда гана адам жакшылыктын ачкычы болот. Урматтуу бир тууганым, билиңиз, чындыгында адамдын мүнөзү корс, адеп ахлагы начар болсо, ал адамдардын жүрөгүн ача албайт. Кандай ал адам чырайлуу сүйлөбөсүн, жакшы сүйлөбөсүн, Алимран сүрөсүнүн 159 Алла таалам айтат: "Фабима рахмати миналлахи линта лахум". Аллах таалам сага райым төгүп, сен аларга, пайгамбарга айтып атат. Аллах таалам аларга, сахабаларыңа жумшактык кылдың. Эгерде сен корс жүрөк болгонуңда, айлана чөйрөңөн таппай алар качып кетмек сенен дейт. Жалыстап кетмек дейт. Эгер сен корс жүрөк, орой болгонуңда, кырс болгонуңда тапмак эмесиң эчиңди дейт. Урматтуу бир тууган, муну кимге айтып атат? Аллахтын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Энебизден да атабыздан да ырайымдуу болгон Аллах таалам жиберген пайгамбар жарашат эле, ушса деле, корс болсо деле, бирок ошондой болсо да Аллах таалам жок деп тыйып, сен жумшактык кылдың. Ошондуктан алар айлана чөйрөңдө жүрөт, катуу корс болгонунда алар качат эле деп. Адамдын табиятынан, оройлуктан, корстуктан, кырс мүнөздүктөн, көкпеттиктен, жаман адеп ахлактан качат, сөзү жакшы болсо дагы. Адам жакшы мамилеге тартылат, корс мамиледен алыстайт. Адам жакшылыктын ачкычы болом, жамандыктын кулпу болом десе, анда жумшактыкты өзүнө адат кылып, адеп ахлак менен, кичпейилдүүлүк менен адамдарга бой көтөрүп, менсинип, алардын үстүнөн сүйлөп, текебир болушулукта эч кандай адамга жакшылык жок. Адам өнүкпөйт, өспөйт, жакшылыкта жүрө албайт. Адам канчалык кичпейил жакшылыкта болсо, Алла таалам ошончолук көтөрөт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунан көптөгөн мисалдарды тапса болот. Бул Меккени ачырышы болгондо да, ал кезде Абу Бакырдын атасы исламда эмес эле, Меккеде калып калган. Бирок атасын исламды кабыл алып калсын деп алып келгенде, пайгамбар алейхиссалату вассалам ал кезде чачы агарган, сакал агарган, улгайган киши эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам аны көрүп чоочуп: "Эй Абу Бакыр, улгайган ак сакалды бул жака бара кылбай, мен өзүм эле үйүнө барат элем го" деп айтканда, "Үйүңдө болгону өзүм эле барат элем, улуу кишини эмнеге бара кылып алып келдиң" деп. Бул сөздү ким айтып атат? Пайгамбар, Аллахтын элчиси, исламды кабыл алып деген адам айтып атат. Ушуга окшогон канча деген кичипейилдүүлүгү, адеп ахлагы, жумшактыгы келген. Күндөрдүн биринде пайгамбар алейхиссалату вассалам Муад ибн Жабал деген сахаба колун далына коюп, кичинекей эле жаш кезинде ал сахаба: "Эй Муаз, мен сени жакшы көрөм" деп, биринчи пайгамбар алейхиссалату вассалам ал сахаба болгон сүйүүсүн айтып, жакшы көрүүсүн айтып, андан кийин ар бир намаздан кийин ушул дуаны таштаба: "О Аллахым, сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга,
жана ибадатты чырайлуу жасоого жана сага шүгүр кылууга жардам бер деген дуаны таштаба деген. Эми караңыз айырманы. Биз бир туугандарыбыздан же бир адамдан бир нерсени таштап же билбеген болсо, ушуну билбейт белең, ушуну түшүнбөйсүңбү, али кечен кыла элексиңби десе, ал адамдын напсиси качат ал сөздөн. Ошол сөз ага сиңбейт, пайда бербейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын адамдарды жакшылыкка чакыруудагы, ошол жүрөктөрүнөн ээлеп ачкыч болуп жакшылыкты таркатуудагы сырлары. Эгер биз дагы ушу жакшылыктын ачкычы болобуз десек, мына ушул жолду, адеп ахлакты, жумшактыкты, чырайлуу мүнөздү өзүбүзгө сиңирип алышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, мен чындыгында жөнөтүлдүм жакшы адеп ахлактарды толукташ үчүн дейт. Чыныгы адеп, чыныгы кулк мүнөз пайгамбар алейхиссалату вассаламда болгон. Эгерде адам жакшылыкта жүрүүнү кааласа, адеп ахлакты өзүнө толтурууну кааласа, анда пайгамбар алейхиссалату вассаламдан ээрчиш керек. Себеби бул пайгамбар адеп ахлактарды жакшылыктын баардыгын толукташ үчүн жөнөтүлдүм деп атат. Мына бул дагы эң чоң бир жакшылыктын ачкычы боло турган кадамдардын бири. 9-бөлүм. Жакшылыктын эшигин ачуучу болуунун себептеринен. Жакшылыкка умтулуу, шашылуу, жарышуу деген бөлүм. Хут сүрөсү 88-аят. Адам жакшылыктын эшигин ачууда, жакшылыкта жүрүүдө өзү биринчилерден жакшылыкка умтулбаса, шашылбаса, аракет кылбаса, анда ал жакшылыкка жетпейт. Ошону биринчилерден болуп мен аткарайын, амал жүзүндө аткарайын деген нерсе болуш керек. Пайгамбарлар дагы чакырыктарында мен өзүм чакырган нерсеге же өзүм тыйган нерседе силерден эмнени тыйган болсом, ошого кайра каршы келүүдөн сак болом, андай кадамга барбайм деген чакырыктар болгон. Жакшылыктын эшигин ачуучу жакшылыкта жүрөм десе, биринчилерден болуп өзү оозуп жакшылыкта жүрүшү керек. Жакшылыкка чакырган адам биринчилерден жакшылыкта умтулуш керек, шашылыш керек, алдыда жүрүш керек. Ахзаб сүрөсүнүн 21-аятында Аллах Таала айткан, чындыгында Аллахтын элчисинде кулк мүнөз үлгү бар, чырайлуу үлгү бар. Ким акыретте Аллахтан үмүт кылган болсо, Аллахты көп эстеген болсо, ал үчүн пайгамбарда үлгү бар деп айткан. Мындайча айтканда, пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге чакырганда ушундай адеп ахлагын биринчилерден болуп өзүндө ушул нерсе болгондугун. Ошондуктан адам, жакшылыкка чакырган адам тили менен гана чектелиши, ал эми өзүнүн ошол чакырган жакшылыктарында эч кандай сыпаты жок болсо, ал нерсе өзүндө жоголгон болсо, анда бул бале. Адамдын сөзү, ошо амалында өзү үлгү болушу керек. Ушундай нерселер бар. Кээ бир адамдар Алла сактасын, тили менен жакшылыкка чакырып, бирок амалы менен жамандыкка чакырат. Ибн Кайым рахимахулланын сөзү бар. Кээ бир билармандар, жаман билгендер, бирок бузукулар бейиштин эшигине отуруп алып, сөздөрү менен чакырышат. Сөздөрү жакшы деп атат, бирок алардын амалында көрсөң, амалдары менен тозокко чакырат дейт. Ар бир сөздөрүн карасаң, келгиле жакшылыкка деп чакырганы менен, бирок анын амалдары укпагыла дейт. Эгерде алардын чакырыгы чын болгондо, чакырыктар өздөрү биринчилерден аткармак. Сүрөттөрүндө бир жол көргөзгөндөй болгону менен, бейиштин жолун көргөзгөндөй болушат, бирок чындыгында булар жолдогу жанагы уурулардай. Өздөрүндө эч нерсе жок, бирок чакырыктары кооз дейт. Эми бул бөлүктө эмне айтат? Адам колдон чынчыл болсо, жакшылыктын жолунда болом, жакшылыктын ачкычы болоюн десе, чакырган, айткан жакшылыгында ушул нерсени мен кылып атамбы деп. Ушул нерсени айтып коюш эле эмес, ушуну өзүм биринчилерден аткарышым керек деген жүрөгүндө мындай бир күйүтүү болуш керек, камы болуш керек. Жөн эле мен айттым, башкалар кылат, мен эң негизи айтып койдум эмес. Ошол маалымат тилинде калып калбастан, жүрөгүндө, денесинде сиңип, жана амалына чыгыш керек. Мына ушул нерсе менен гана адам жакшылыкта болот. Илим деген ал сөз эле эмес, илим деген ал кеп эле эмес, илим жүрөктө эле калып калбайт, илим ошол амал менен чыгат. Жүрөктө калган болсо, ал амалга чыгат. Мына ошондо адам жакшылыктын ачкычы болот. Айтып, билип эле калса, илим болуп, жакшылык болуп калбайт. Качан жакшылык болот экен? Ошол амалга өткөндө. Бирок мен кыла электим деп адам таштап салбаш керек сөзүндө. Адамдарга айткан сайын адам өзү дагы пушайман болуп
өзүнүн кемчиликтерин эстеп, кайсы деңгээлде аткарып атам, ушул жакта аксап аткан жокмунбу, өзүм амал кылып атамбы деп өзүнө эсеп алууга дагы түрткү берет. Кээде шайтан ушул жерден ой берип коюшу мүмкүн, сен өзүң аткарбагандай эмнеге айтасың деп. Антпеңиздер. Айтабыз жана жакшылыкта жүрөбүз, альхамдулилля. Жана биринчилерден болуп ушу айтуу менен өзүбүз аткарып атабызбы деп өзүбүздү эсепке алып, умтулуп ойгонобуз. 9-бөлүмдө биринчилерден болуп, оозуп, жакшылыкка умтулуп, шашылып, адамдардын алдында жүрөйүн. Жакшылыктын ачкычы болуп аткан адам албетте жакшы амалдарды биринчилерден аткарат. Айтып өзүндө жок болуп калбайт да. 10-себеп жакшылыктын ачкычы болуу дагы. Аллахтын алдына барган күндү, акыретти эстеп жүрүү. Ушул эң чоң себептерден. Себеби тозок менен бейиш биздин басып жүргөн таманыбыздагы батектен да жакын. Ким ажал жетип күнү бүткөн болсо, жаны чыккан болсо, кетти. Бейиши же тозогу жакын. Ошон үчүн кыямат дегенде али деп отурбайлы. Адам канчалык Аллахтын алдына баарын эстеп турган болсо, ошончолук өзүн эсеп алууга, жакшылыкка умтулууга, жакшылыктын эшигин ачууга түрткү берет. Ошондой эле амалдарыбызга сыйлыгын алабыз. Жакшылык болсо жакшылыгын алабыз, жамандык болсо жамандыгын алабыз. Эмне амал чыккан болсо, ошондой амал менен Аллах тааламды жолуктурабыз кыямат кайымда. Мисалы, бейиштин 8 эшиги бар, тозоктун 7 эшиги бар. Ошолордун көз алдында элестетип жүрүүсү адамга сергек, зерек, мындай ойгоо, кайдыгерликтен алыс жүрөт. Ошондой эле Курандагы аяттарды, ошо бейишке кирген адамдардын сөздөрүн, эмне деген тозокко кирген адамдардын абалы кандай, бейишке кандай амалдар менен кирди, тозокко кандай амалдар менен кирет экен, ошондой аяттарды окуганда эстеп, ошону алып жүрөт. Мисалы, бейишке кирген адамдардын бир сүрөттөрү, Зумар сүрө 71-74 аят. Алар айтышты дейт бейиште адамдар. Аллахка мактоолор болсун. Убадасына туруп чынчылыкта бизди берген убадасын аткарды. Биз бейиштеги жерлерден, орундардан бизге мурас кылып берди. Каалаган жерибизде ээлеп жүрөбүз деп. Кут болсун, немат болсун, жакшылык болсун, амалы кылгандардын сооптору дейт. Кандай жакшылык? Бейиштин 8 эшиги. Ошондой эле ал эшиктердин ачкычтары бар, тозоктун 7 эшиги бар. Ошондой эле тозоктун дагы ачкычтары бар. Ал ачкычтарды акыретке барганда албайбыз. Анын ачкычтары бул дүйнөдө. Ал эми бул дүйнөдөгү бейиштин ачкычтары бул таухид, Аллах тааламга жалгыз ибадат кылуу, намаз, орозо, Аллахтын буйруктарын аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу, ширктен алыс болуу. Ошондой эле тозоктун дагы ачкычтары бар. Ал Аллахка шерик келтирүү, капырчылык кылуу, күнөөлөрдө жүрүү, капырчылыкта жүрүү. Ошол абал менен өтүп кеткен болсо, Аллах сактасын, тозоктун эшиктеринин ачкычтарын кошо алып кеткен болот. Тобо кылбай күнөөмөн кеткен болсо, күнөөсүнүн деңгээлиндеги ачкычты кулпун ачып, тозоктун бир эшигине кирген болот. Капырлар болсо, түбөлүк калган болсо, күнөөсү барлар күнөөсүнө жараша калат. Хадистерде келет, мисалы, намаздын ээлеринен болсо, намаздын эшиги ачылат бейиште. Кимде ким орозону көп туткан болсо, орозонун эшиги ачылат. Мына ошондой. Садаканы көп кылган адам, садаканын эшиги ачылат. Бейиштин 8 эшиги бүт жакшылыктар. Ушундай дегенде бейиштин эшиктерин сыпаттап атканда ушу Абу Бакыр айткан, о Аллахтын элчиси, эгерде ушул сиз айткан эшиктердин бардыгынан чакырылган адам болобу деп суралды. Анан ооба деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, мен Аллахтан үмүт кылам, ошол сен болосуң деп. Субханалла. Ошондон адам буйруктарды аткарып, тыйгандардан тыйылып, орозону да, зекетти дагы, намазды дагы, садаканы дагы, ушул бүт жакшылык. Себеби бул бейиштин ачкычтары. Жана ошондой эле адамдарга жакшылыкка чакыруу да, жакшылыкты көргөзүп койгон аны кылгандай дейт. Мунун сообу өтө чоң. Канчалык амалды кыла берген сайын анын сообу сизге жазыла берет, даражаңыз көтөрүлө берет, күнөөлөрүңүз кечириле берет. Ошондуктан жакшылыкты бөлүшүүдө, адамдарга көргөзүп коюуда, айтып коюуда эринип, анымдай кичинекей көрбөш керек. Мына ушул нерсе акыретти эстеген сайын, тозокту эстеген сайын, эртеңки бара турган жерибизди эстеген сайын, бул сооп иштерге, жакшылык иштерге жеңил кароого, кайдыгер болууга, кош көңүл болуп таштап салуудан алыстатат бизди. Алхамдулилля. Ал эми акыретти эстеп турган сайын жакшылыкка умтулууга, жакшы амалдарды кылууга, соопторду жыйноого бизге түртөт. Жакшылыкта жүрө беребиз.